депортацияның, выдворенияның, рейд деген боюнча туугандарчы. Акыркы күнү вот голосовойду бири-бириңерге жөнөтүп эле, ютубка бирөө чыгып сүйлөп эле, коркутуп элечи. Эмне ошондон эмне популяризация болуп атабы же ошондон эл топтоп блогер болуп атасыңарбы, я не пойму да. Ал эмне экен ал? Депортация, рейд ал постоянно жүргөн нерсе да. Дайым эле жүрөт ал. Постоянно эле текшерет. Документиң тазабы? Болду, коркпой эле койгула. Документиң таза эмеспи? Максимум сени өлтүрбөйт, жетирбейт, тебелебейт, тепсебейт. Үйүңө депортация кылат, выдворение кылат. Ал деле жакшы нерсе, үйүң бар, оокат кыл, ата-энең менен бол, бала бакыраң менен бол деп сонун нерсе да үйүңө жөнөтүп атат. Сибирге жөнөткөн жок да, тайгага туурабы? Анан эле ушуну эле обобщать этип эле өзүбүзчө эле группаларга жөнөтүп эле, коомдорго жөнөтүп эле, ошону талкуулап эле нерв болуп элечи. Туугандар, кто владеет информацией, тот правит миром дегенчи, бул нерсеге катышпайт такыр. Бөлөкчө информацияны алып, ошо бөлөкчө информация менен жашаганды үйрөнөлү. Бүт негативди алып келген нерсе менен жашап атабыз азыркы учурдачы. Любой негатив, любой жерден салып коет, ошону менен жашай беребиз. Өмүрүбүз өтө берет, организм өлө берет, өзүбүздө нерв боло беребиз, кыйнала беребиз. Кто владеет информацией, тот правит миром деген туура келечекке, ийгиликке алып келе турган информация. Финансовая информация, саясий информация. Кандайдыр бир Москвада жашагандар болсо, Москванын ичинде боло турган туура информация алсаңар, ошону акырын бири-бириңерге таратсак, анан ошондо биз бөлөкчө мышление пайда болот, потому что ошол информацияны кандай кылып кыргыз эли, кыргыздар үчүн колдонуп, баарыбыз чогуу көтөрүлсөк болот деген информация менен жашасак болот. Анан биздики эле тиякта текшерип атыптыр, тиякта чаап кетиптир, тигини сүзүп кетиптир, тиги. Туугандар, ал информациянын баары сенин жашооңду талкалап, искарня, тебелеп акыл эзиңди, оюңдун баарын бөлөк негативке буруп салат. Болду, сен ошону менен өмүрүң өтө берет. Те, которые бөлөк информацияны колдонгондор, ошондой информацияны бизге себеп коет дагы, кырылыштырып коюп, страхты себет, жүрөккө коркунучту киргизип коет. Коркунуч киргенден кийин адам эмне? Адам мал да. Мал деп айтайын дейсиң, айылдагы малдар таарынат да дегендей. Ошон үчүн туугандар, жакшы информация менен бөлүш керек. Кыла ала турган, боло ала турган, бир толук чыга турган информация менен бөлүшөлүчү. Анан мен блогер болуп кетмей болдум, ушинтип нерв болуп атып эле. Болбогон эле бир нерсе карап отурсаң, бирөөнүн голосовой сообщениясы же датасы жок, же факт жок, же эчтеке жок да. Анан эле паникага салып эле, анын аркасынан жүшкич чалып эле, ал чынбы деп, чын деп койсоң деле макул, ал чын. И чё? И что? Калп болсо деле и что? Чын болсо деле что? Рейд болот экен, чынбы? Да, чын, допустим. Да, калп. Что? Что-то меняет? Эч нерсе меняет. Просто келгенден кийин документиңди туура жака, туура сүйлөшүп, акчаңды аябай берип, үйесине бирөөнө жасап кой да коркпой жашай бер. Коркунуч менен өмүр бою жашагандан көрө, коркпой бир күн жашаган жакшы го, туугандар.